Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Gusul болгон абалда орозо tutsa боло, орозон кабыл болобу дейт. Негизи орозонун шарттарына гусул кирбейт. Бирок кантип кармайсың орозону, сен гусулу жок. Анткени кечки орозого чейин 5 мал намаз окушуң керек, жок дегенде макул, багымда 4 мал. Шам деле макул эми, нарака өтүп кетет. 3 мал намаз сөзсүз түрдө намаз окулуш керек го. А намазда гусул шарт урматтуу бир тууганым. Демек бул суроо намаз окубай орозо кармай берсем болобу деген суроо келип чыгат да. Намаз парз. Кимде-ким намаздын парз эмес экендигин айтса, имандан чыгат. Кимде-ким жалкоолук окуса, бул жеткен конченый зындык болот, фасык болот. А чындыгында орозого караганда намаздын даражасынан бийигирээк урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн намазды окуш керек болот. Биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык парк бул намазда дейт пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ошон үчүн намазга маани бериш керек болот. Бирөө сурайт дейт, таксир орозо кармадыңызбы десе, жок дептир. Мусапырсыз, жок мусапыр эмесмин дептир. Касал эмес. Таптым сиздин боюңузда бар экен дептир. Эркек кишиге. Касал эмес экен. Сапар эмес экен. Билип алдым сиздин боюңузда бар экен дептир да. Ошентип айтты бирөөгө бирөө. Устаз, бул жерде бир суроо да. Өткөндө бизге берди. Бул мындай экен да. Баягы баягы кечке курун орозодо баягы немеге барат дагы, мамилеге, айылы менен. Анан кийин жуунбастан уктап калат дагы, анан саарлыктан өтүп кетип туруп калган. Түшүндүм. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аялы менен кошулат эле, анан дайым эле жуунбайт эле, кээде намаздан жуунат эле. Өзү көбүнчө эрте жуунат эле, гусул болгондон кийин, жунуп болгондон кийин. Анан Рамазандын кээ күндөрү пайгамбарыбыз алейхиссалам Айша менен кошулат эле. Азан айтылганда бетин жууп, колун жууп, кичи дарат кылып туруп, тамак жеп, ниет кылып, оозун бекитип жунуп боюнча. Анан барып гусул намазга кирип кетет. Бул боло берет. Эртең менен ооз бекитип атканда жунуп болбош шарт эмес. Жунуп абалда ниет кылсаң жарай берет. Түшүнүктүү, урматтуу бир тууганым. Эртең менен түндө иш кылдың, ана эртең менен сарды ичкенде жунуп тарап гусул болуш шарт эмес. Колу бетиңи жууп эле, тарат алып эле, же бетиңи жууп эле, тамак курсаң тойгузуп, ниетти кылып, аны муну сүйлөп, дуаны кыла бересиң. Анан гусул алып туруп, анан барып намаз окусаң боло берет. Гусул алгандачы? Аялдын чачы узун болсо байлабыш керекпи, же кандай кылып ушу чачты андагы гусул алганда чачты кандай кылдырыш керек, ошону түшүндүрүп берип коесузбу? Ошол аялдын чачы шариаттык иш болгонго чейин чачы өрүлүү болсо, анан ошондо иш бүткөндөн кийин жунуп болуп калганда өрүлгөн чач жазбай туруп эле баштын терисин толук бойдон башын жуйт, анан калган өрүлүп турган чачын сыртынан гана сылап коет, ошо менен болот. Эгерде анда ал жуулуш керек. Эгер өрүлбөсө, узун болсо деле, же болбосо кыска чач болсо, бул толугу менен жуулуш керек болот. Күнгө жылыган сууга даарат алса болбойт. Гусул алса боло береби, суу темир идиште болчу. Негизи боло берет. Бирок ооз жабык болгон жакшы. Алла болот деген хадис бар, дайыф хадис. Бул боюнча биздин фатвабыз чыккан бир убакта. Жок, ал ооз жабыктаныкычы аз эле. Беркинде чоң идиш ачык болуп, күн чакчайып тийген суу, күнгө жылыган суу деген. Бирок душтарга суу болгондо үстүн жаап койсо жылый берсе боло берет ал. Ал идиш болуп, оозу идиш менен тең болуп, ачык болушого күн чак тийсе ошондо. Кумган ооз кичинекей дагы эчтеке болбойт. Ысырап өткөндө Сулайман ажы эстүү киши абдан айтат да, дааратканага биз идиштер койгондо 1 литр идиш коюп койсок, адамдар толтуруп суу алат да, анан жарымын иштетип, истин жагып, жарымын төгө берет дейт да, ысырап суу. Ошого керек суу ал, ашканын төкпө. Ал ичиндеги суу кирдебейт. Анда бирөөлөр так болуп кетет дагы, сууну алып 100 жолу чайкап төгүп, анан кайра анын ичине бирөө бирнеке салып жинди onun içine чайнек. Өз оозу мынча зорго суу куясың. Ага мен зара кылып коёбу. Ошону чайкап 3 жолу төгүп, сууну неме кылып, ушинтип үйүндө идиштен жуубайт. Ошон үчүн истинжа кылганда өтө этият болуш керек. Ашкан суу тура берсин ошол жерде. Үстө башка коюп пайдаланат. Анан төгүп кайра каңтарып интип, анан жарым сууну төгүп, антпе суу ысырап таксырым болбойт. Ал ооз чакан эле. Бир келин гусулу жок орозо кармайт, орозосу кабыл болобу, өзү намаз окубайт. Орозого гусул шарт эмес. Орозого гусул шарт эмес.
Бирок намаз окубаган чатак экен да. Орозодо карман албастан гусулун бузуп алса эмне болот дейт. Эми кантип бузуп алганга жараша болот да. Эгерде оюңа бир неке эл бузулуп кеткен болсо, урматтуу бир тууганым, анда орозо бузулат, каза эле тутуп бересиң. Оюңа келбей тур, уктап калып, түшүңдө бир неке болуп бузулуп кетсе, орозоң дагы бузулат, гусул эле алып коесуң. Анан аялың менен өшүп атып туруп бузулуп кетсе, анда бузулат, каза эле болот, бирок нарака өтүп кетип туруп бузулуп кетсе, анда кафараты менен болот. Нараганы түшүндүңөр өзүңөр. Ооз ачкандан кийин даарат алып, ооз жапканда даарат албай койсо болобу дейт. Эми ооз ачып жапканга даараттын гусулдун тиешеси жок. Ооз ачып жапканга даарат гусулдун тиешеси жок. Ачыла берет, жабыла берет. Даарат Куран окуганга, намаз окуганга, гусул намаз окуганга, мешитке киргенге керек болот. Эгер түшүнбөсөңөр кол көтөрүп сурап ушул жерде анан чубак ажы митип айткан экен да өзүнчө жомок айтып алып жүрө бербе. Орозодо гусул албай уктап калса эмне болот? Ушу эчтеке болбойт, орозо тура берет. Мисалы үчүн түндө гусул болду. Анан 3 жунуп болду. Анан 3:30 болду саат. Колду жууп, оозду бекитти. Анан уктап алайды жарым саат, уктады, уйкусу адал боло берет. Анан туруп, жууп, намазын окуп кете берет. Бир адамдар бар, саат 5те намаз окуйт да, 4:30 окуйт. 1 саат убакыт бар да, ошон үчүн эчтеке болбойт ага. Эгер жунуп болуп калса, ооз бекитип кийин гусул алса болот дедиңиз эле. Ошондо гаргара кылып же мурун чайкаганда кандай болуп калат? Гаргара этирээк кылат. Деги эле намаз окуганда, даарат алганда гаргара кылабыз го. Ошону деп нарака киргизбегенде этиятыраак кылып ооз чайкалат да. Мисалы үчүн оозду жууганда деп эңкейген бойдон жуйсуңар да, тамакты көтөрүп албастан туруп. Анан мурунга дагы эңкейип чыгып кетет. Анан мындай кылып туруп, нарака чейин киргизип кайра кылбайсыз. Ошондой эле адам эртең менен жунуп болуп калса, оозун бекитип кийин гусул алганда, гаргара алганда мындай кылбастан эмне эңкейип туруп оозун чайкайт. Түшүнүктүүбү? Нарака киргизбеш керек болот. Чорный касса жакшы эмес. Чорный касса жакшы эмес. Туура келбейт бизге. Таравини аял киши мечитте окуганга караганда үйүндө окуган соо көбүрөөк болот. Аялдар менен чогулуп окуганга караганда үйүндө окуган жакшыраак болот. Анан ошол эле учурда шариятыбызда урматтуу бир туугандар, эмне ошол жанагыдай гусул деген дагы түшүнүк бар. Бул жанагы жубайлык мамиле болгондон кийин жана андан сырткары адамдар көп топтолгон жерге бара турган болсо, дейт. Андан сырткары муну бир адам маркумду көмүп келсе дагы гусул алсын дейт. Же болбосо бир ушак айтса гусул алсын дейт. Адам көп топтолгон жерге барса гусул алсын дейт. Жумага барса гусул алсын дейт. Айтор урматтуу бир туугандар, башка адамдарды өзүнөн жийиркентпей турган нерселердин бардыгында да гусул алган үстүнө жана жума күндөрү, айт күндөрү дагы ошол адам көп топтолгон жерге баргандыгы үчүн бул адам эмне гусул алуусу бул адамдын мойнундагы кээ бир учурларда парз, кээ бир учурларда эмне сүннөт болуп эсептелет. Мына ушул даарат боюнча негизги маселе пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир туугандар айтат, ошол даарат дейт эмне? Ошол адамдын ошол тазалык ыймандын чарымы деген. Ошол даарат алуу менен бардыгы башталат. Кээ бир учурда биз асмандагы, жердеги пайгамбарлардын акыйдалары жөнүндө, Кудай жөнүндө окуп келебиз дагы, бирок ошол Кудайга кулчулук кылуудагы негизги нерсе ошол дааратты унутуп калабыз. Кудай таалам баарыбызды шерменде кылбайт.